Кымбаттуу замандаштар, бүгүн сиздерге мен ислам тарыхында ополтодой жакшылыктарды жасап кеткен улуу адам жөнүндө сиздерге айткым келет. Бул адамдын эмгектерин окууда, бул адамдын Дивани Хикмет китебин окууда мусулмандар кандай жакшылыктарды ала алат, ошол жөнүндө айткым келет. Дивани Хикмет китебин окууда адамдардын адеби жакшырат, такыбалыгы күчөйт жана ибадат кылууда, сыйынууда чоң ийгиликтерге жетишет. Андыктан Дивани Хикмет китебин азастан күнүгө бирден хикмет болсо дагы окуп өзүңүздөргө руханий байлык алыңыз, руханий байлык топтоп алыңыз. Башынан баштап айтайын, илгерки өткөн замандарда, мындан көптөгөн жылдар, убакыттар мурда көптөгөн улуу, таланттуу, сабаттуу адамдар дубанадай болуп дүйнө кезип жүрүшкөн. Себеби алар өздөрүнүн ислам дини боюнча эмнени билсе, ошону айткылары келишкен. Ошолорду айтып, адамдарга жеткирсек деп аракет кылышкан. Ошондой көптөгөн таланттуу адамдардын бири ушул Кожо Ахмет Ясави болгон. 12-кылымда жашап өткөн, жан күйдүрүп, Аллага жалынып, Дивани Хикмет деген китебин жазып кеткен. Ар бир хикметинде ибадат кылууда чоң ийгиликтер бар. Аны сиз окусаңыз көрөсүз, табасыз. Ошо динди сүйгөн адамдар ошентип жүрүшкөн. Токтогон жеринде адамдарга жонундагы куржунунан, кат куржунунан ыйык китептерди, китептер дейм да, анда китептер болбогон, ыйык кол жазмаларды чыгарып, ошол жердеги адамдарга окуп берип, дин жеткирүүдө өтө көп жардам беришкен. Анан айтайын дегеним, Кожо Ахмет Ясави түрк калктары үчүн өтө сүйүктүү, кереметтүү өмүрдү сүрүп кеткен. Өмүрүндө адамдарга ушундай жакшылыктарды, пакизалыкты, тазалыкты, такыбачылыкты, адамгерчиликти, боорукердикти, жоомарттыкты даңазалаган хикматын калтырып кетти. Ушундай жакшы сапаттарга чакырган чакырык ырлары менен ыйык, касиеттүү, кереметтүү деген атка Кожо Ахмет Ясави өзүнүн тирүүсүндө эле конгон. Көзүнүн тирүүсүндө эле ошондой кадырлуу адам болгон. Ахмет Ясавинин, Кожо Ахмет Ясави рахматуллаху алейхинин эл арасында эркелетип, даңазаланып айтылган аттары көп болгон. Мисалы үчүн Ахмет Ясави дешкен, Кожо Ахмет Ясави дешкен, Кул Кожо Ахмет Ясави дешкен, Шайх Ахмет дешкен. Кээде Азирети Султан деп дагы эркелетип айтышкан, сыйлап айтышкан, кадырлап айтышкан. Адамдар ал адамга, ал кишинин адамгерчилиги үчүн, анын такыбалыгы өтө күчтүү болгон үчүн, динди адамдардын ар биринин жүрөгүнө киргизгени үчүн хикматтарын окусаңыз, сиздин дагы жүрөгүңүзгө адеп кирет, ахлак оңолот, ахлак кирет, кандай жоомарттык кирет, тазалык кирет, дүйнө, ички дүйнөңүздүн тазалыгы орноп калат. Ар бир хикметинде чындыгында хикмет бар. Хикметтүү болуп каласыз.
ошондой жакшы сапаттары үчүн адамдар ал кишини сүйүшкөн, анын ар бир айткан сөзү жерде калбай адамдардын жүрөгүнө жеткен. Кандай десем, Кул Кожо Ахмет Ясави араб же фарс тилинде эмес, өзүбүздүн эне тилде, түрк тилинде түшүндүргөн, жеткирген аябай жан үрөгөн таланттуу акын болгон. Орто кылымдарда жашап өткөн, Орто Азия ойчулуу бул адам, биздин бабабыз. Мистик акын, мистик. Анан кийин кандай десем, бул киши уламыштарга караганда Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын аталаш тууганы Азирети Алинин тукумдарынан экени уламыштардан белгилүү болуп келет. Бул жөнүндө дагы уламыштар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен даам сызып отурганда анын колунан курманын бир данеге утур түшө берет деп уланып кетет. Бош убактыбызда бул тууралуу дагы сиздерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Бирок ойлойм, муну ар бир адам өзү эле билет го депчи уккансыздар. Кандай десем, бул адам каерде туулган? Азыркы Казакстандын Сайрам деген жеринде туулган, Исфаханда. Анын устазы Арсланбап ата болгон. Анан ал ислам негиздерин Бухарадан, медреседен окуп бүтүргөн. Анан кайра өзүнүн Ясы деген туулган жерине кайра барып, ошол жерде өмүр сүргөн, ошол жерде дин тараткан. Ошол жерде Казакстандын кең талааларындагы Ясы деген жерге өзүнүн медресесин, мектебин ачкан, негиздеген. Ошол жерде ислам динин алымын жетишинче жайылткан. Ата калыска угулуп, шакирттери көбөйүп, канча шакирт болуп кеткен. Ошол мезгилде анын жолун жолдогон, Кожо Ахмет Ясавини сүйгөн 90 000 мураттары болгон. 90 000. Ал кишинин муриттери дагы тоолор менен талааларды кезип, эмне укса, эмне билсе, эмне өздөрүнө сиңирип алган болчу болсо, ал хикматтарды адамдар менен бөлүшүп, адамдарга таратып турушкан.